Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитине бир катар дүйнөлүк лидерлердин келиши Казакстандын дүйнөлүк аренада маанилүү оюнчу катары таанылып, кызыгууну пайда кылуунун белгиси. Бул уюмга мүчө болгондон кийин өлкө мамлекеттер ортосунда ишеним жана түшүнүшүү орнот алды. Ал эми төрагалык кылуунун алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун бардык мамлекеттеринин жалпы кызыкчылыктарын коргоо боюнча бир топ иштерди жасады. Бул тууралуу Индиянын Казакстандагы элчиси Нагендра Прасад билдирди. Анын айтымында мындай масштабтуу иш-чаранын Астанада өтүшү өлкөнүн эл аралык аренадагы аброю чоң экенинен кабар берет. Казакстан көп тараптуу кызматташууга багытталган активдүү тышкы саясатты жүргүзүүдө. Алардын арасында былтыр уюмга төрагалык кылган Индия да бар. Элчи Индияда дагы Казакстан менен өнөктөштүктү бекемдөөгө аракет кылууда. Ал эми саммитке катышуу ошонун белгиси, дейт ал. SCO is a very important regional organization and Шанхай кызматташтык уюму өтө маанилүү аймактык бирикме. Биз 2017-жылы уюмга киргенибизде абдан толкунданганбыз. Ошондон бери биздин өнөктөштүгүбүз бекемделди. Индия Шанхай кызматташтык уюмунун саясий, экономикалык, маданий жана башка тармактардагы демилгелерине активдүү катышып келет. Өткөн жылы уюмга Индия төрагалык кылган. 130га жакын жолугушууларды өткөрдүк. Мен Казакстанды бул төрагалыкты ардактуу аткарып жаткандыгы менен куттуктап, Астанада бир катар мамлекет башчыларынын башын бириктире турган саммит өткөрүүдө ийгиликтерди каалайм. And we have done around 130 meetings involving various departments in India and then other countries in the run-up to the summit. So that has really helped for interaction between. Last year, India was the chairperson of SCO, and we have done around 130 meetings. I would like to first of all congratulate on their successful presidency and wish them all the best on a successful summit, which will witness so many leaders from the organization in Astana.